Assalamu alaikum, урматтуу Корея KG каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, жана биздин каналдын подписчиктери. Алдыңыздарда көрүп турган бул Toyota Camry 70 кузов 2018 жылкы автоунааны көрүп жатасыздар. Коричневый цветте, полный комплектация, кроме память сиденья. Алдын көрүп турасыздар, аябай өзгөчө болуп жасалган. Эми мунун баарын айтып бүтпөйбүз. Муну азыркы аз гана убакытта кеңирээк буюрса обзор кылып көрсөтөбүз. Антон достор, күн кечте баратат. Мен тез сиздерге машинаны тартып көргөзөйүн. Азыр бул жакта башка машиналар дагы бар буюрса. Бул 70 кузов 2018 жылкы, баасы $22,000, Кореядагы баасы $3,100, растаможкасы $2,000 жол киреси болот. Менден комментарийга баасы канча экен деп сурабастан дагы угуп алыңыздар. $22,000 Кореядагы баасы, $3,100 растаможкасы жана $2,000 жол киреси болот. Аркасында парктрониги жана камера задний вида стоптору да аябай өзгөчө экен. Мен сиздерге салонда тартып көргөзөйүн муну. Бисмилла деп. Полный электропакет көрүп атасыздар. Пластиктер аябай мындай кожа, жумшак. Складывание зеркала экен. Бул жагын көрөсүздөр. Электрический сиденья, Camry деген накладкалары менен. Жылын айтып өттүк 2018. Я бисмилла. Подушка безопасности, мультируль, жана башка кнопкалар бар экен. 20,542 пробег. Бул камера задний вида, магнитофон аябай сенсорный чоң монитор менен экен. Старт кнопка, көзүңүздөр көрүп атасыздар. Автомат коробка, подстаканниктери, жана анандай кожаный чехолу менен бирлоктору бар экен. Подогрев сиденьялары да бул жакта бар, подлокотник. Бул жерге бир телефон сала тургандагы бир жай кылып коюптур. Атайын достор, мен сиздерге бул машинаны үстү тарабын көргөзөйүн. Бул панорамный крыша достор, мына көрүп атасыздар, өдөсүнөн панорамный крыша. Бул память сиденьядан башка бардык комплектациялары бар. Аркасы дагы таза, аябай кенен. Я бисмилла, көрүп атасыздар, кенен. Арка тарабынан көрүнүшү, бул 70 кузовдагы Toyota Camry автоунаасы. Мындай жашыл же болбосо коричневый цветте, же билбейм дагы кандай, темный коричневый экен да. Ушундай достор, же мен адашып аткан болсом комментарий жазып коюңуздар, кандай цвет экен. Ушундай дөңгөлөктөр болсо 18 235 45 дөңгөлөктөр 18. Бунун күзгүлөрүндө повторительный поворотниктери дагы бар экен достор. Андыктан кимде ким 70 50 55 кузов Camry заказ кылгысы келген болсо, анда бизге кайрылыңыздар, биз сиздерге жөнөтүп беребиз буюрса. Андыктан биздин видеону акырына чейин көрүп биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр буюрса дагы машиналарды тартып көргөзөбүз. Ушундай достор. Анда эмесе достор, кезек бул CR-га келип жетти. Алдыңыздарда көрүп турган мокрый асфальт цветтеги Honda CR-V 4 поколениядагы автоунаа. Бул 2015 рестайлинг. Билесиздер, 2014-төрдүн алдылары бир аз башкача болот. Айырмалагандар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул 2.5 бензин, 4 ВД, дорожный просвет аябай бийген, бир 35 сантиметрдей бар. Дөңгөлөктөрдүн размерлерин да айта кете турган болсок, азыр 235 55 17 экен. Мен сиздерге бул машинаны бир сыйра көргөзөйүн. Повторительный поворотник дагы бар экен. Бесключевой доступ көрүп атасыздар. Арка тарабынан да көргөзөйүн. Бул CR-V 4 поколениядагы CR-V 2015 жылкы 2.5 бензин. Мунун аркасында парктроники жана камерасы дагы бар. Бул дагы панорамный крыша, мына көрүп атасыздар. Люк бар экен, панорамный крыша эмес, люк бар экен. Андыктан адашып кетсек, туура түшүнөсүздөр. Мунун сразу эле баасын айта кетейин. $11,800 Кореядагы баасы, $2,600 растаможкасы, $2,000 жол киреси болот. Ушундай достор, андыктан мен сиздерге салонду тартып көргөзөйүн. Бисмилла деп. Полный электропакет, электрозеркало, складывание, жана электрический сиденья. Жылы болсо 2015. Бисмиллахиррахманиррахим. Подушка безопасности бар экен. Көрүп атасыздар достор, жана мультируль, жана башка кнопкалары. Старт кнопка, автомат, коробка автомат. Бул жактарда подогрев сиденья, подстаканниктер, мындай болгон бирлоктору бар экен. Подлокотник, жана башка бул жактарда панелдеринде да подушка безопасности бар. Жандай экраны бар экен, кичинекей болгон. Азыр мен сиздерге мунун реальный пробегин көргөзөйүн. Канча миң пробег жүргөнүн. Азырча көрөбүз, буюрса 85,310 км жүрүптүр. Бул реальный пробег.
седенде бунун мына жерден майын алмаштырган жерин дагы көрсөк болот экен. Ал жерде дагы ошол жазылып турат. Ал жанында көрдүңүздөр болуш керек. Шуна достор, мен азыр сиздерге бул машинанын дагы арка тарабындагы бир сыра көргөзүп коеюн. Асты болсо мындай болгон палас, ичи бир аз кирүүрөөк экен, жууш керек. Арка тарабындагы көргөзөйүн. Аркасы дагы мындай кожаный салон, алды палас экен, жана поликтери да палас. Мындай мен жана көрсөтүп өттүм. Мындай люгу бар экен крышасында. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге багаж тарабындагы мына достор, сиздерге мен багажындагы тартып көргөзүп коеюн. Багажында мындай болгон өзүнүн шторкасы бар экен. Мындай эле. Ушундай кыскасы. Мындай болгон шторкасы бар экен. Жана астын көтөрө турган болсок, запаскасы, дөңгөлөгү, жанагы неле, дөңгөлөгү дейм, жана домкраттары, баллон ключтары, жана башка ушундай керектүү нерселер бар экен. Багаж аябай кенен экен. Багаж аябай кенен. Бийик машина экен. Негизи эле менден выдовый сурагандар, жана кроссовер сурагандар үчүн аябай ыңгайлуу. 4 выды, бензин, 2.5 автоунасы. Баасын айтып өттүк, дагы укпай калгандар комментарийга көпчүлүк учурда укса деле укпамышка салып кайра менен сурай беришет. Дагы бир жолу айтып коеюн. 11800, 2600 растамошка, 2000 жол киреси, только оформление кылып аласыздар. Алдындан көрүнүшү аябай сонун көрүнөт экен, көрө атасыздар алдында. Мындай диодовый, ходовой огни дагы жакшы жанат экен. Дорожный просвет дагы аябай бийик. Ушуна достор, кимде ким мында сайыр ала турган болсо, анда кайрылсаңыздар жөнөтүп беребиз буюрса. Биздин описание Instagram баракчабызга да кайрылып койсоңуздар, жазылып койсоңуздар, биз ошол жака машиналардын сүрөттөрүн байма-бай киргизип турмакчыбыз. Урматтуу достор, менден Porter 2 сурап антыңыздар эле, жана 133 Porter 2 2014-15 жылы көк светте, состояниясы аябай жакшы, көрүп атасыздар. Мен сиздерге бир катар бул сырттарындагы бир сыра көргөзөйүн. Алдыңкы дөңгөлөктөрү, дискалары болсо мында титановый, аркасында калпактар кийдирилген, жана аркасындагы мону тиникесиндагы жаң экен. Жаң каптатканбы же бул иштелбей эле турганбы билбейм. Арка тарабынан да көрүнүшү, запаскалары дагы ордунда. Бул тарабынан дагы бир сыра силерге көрсөтүп, андан кийин салонун тартып көрсөтсөм, буну көрсөтө турган болсок, 2014-15 электропакет көрүп атасыздар. Сиденьялардын жыртылган жерлери жок, баардыгы жакшы. Бул ушуна шестиступенчный механика, подогрев. Бул жерде подогрев зеркало бар экен, подогрев сиденьясынын үстүн жаап коюптур. Азыр достор, мунун реальный пробегин дагы ключ өзүндө экен, сиздерге тартып көргөзүп коеюн. 168 000 экен пробеги, көрүп атасыздар. Патологу мындай өзгөчө болуп жасалыптыр, өзгөчө. Ушундай ичи болсо таза экен. Ушундай достор. Эми бул машинанын сиздерге мен баасын айта кетейин. Мунун баасы $5400, Кореядагы баасы $1300. Растаможкасы, комплектке карап жол киресин чечебиз. Буну алчулары болсо $1700-1900 тегерегинде болот. Буга чейин да айтып кеткенбиз. Көпчүлүк учурда менден Porterди эмне кымбат айтып жатасың дегендер болот. Porter базарда 2014-15, бизге Кыргызстанга 2014төн жогору кирген үчүн базарда Porterler кымбат болот достор. Сиздер Оштогу, Бишкектеги сена менен бир аз сравнить этпеңиздер, себеби дегенде ал жакта былтыркы барып калган жылы бир аз эски 10, 11, 12 жылкы Porterlердин баасын көрүп атасыздар. Бунун жылы 2014-15. Шуна достор, эми ким каласа алат, мен эч кимди зордобойм. Шуна достор, анықтан сурангандар үчүн тартып койдук. Мына урматтуу достор, менден Lexus дагы суранып аттыңыздар эле, X-More'да. Бул дагы мокрый асфальтта. Көрүп атасыздар, состояниясы аябай жакшы экен, сыртынан карашта. Бул 300 гибрид, жылы 2015. Дөңгөлөктөрдүн размерлери боло турган болсо 215-ке, 55-ке 17. Повторитель, поворотниктер дагы бар экен. Бул жагын мен сиздерге гибрид деген жазуусунда көрүп атасыздар. Аркасынан бир сыра көрсөтөт, андан кийин салонун тартып көргөзөйүн. Артынан көрүнсө S300H, артында задний мындай камерасы бар экен, жана парктрониктери. Көрүп атасыздар, мокрый асфальт светте. Жуудуруп таптаза кылып коюптур. Азыр эле базарга келди бул машина. Мен сиздерге буну ички салонунда тартып көргөзөйүн. Полный электропакет.
электрический сиденья, жылы болса 2015. Классический мындай сааты бар экен, көріп атасыздар. Стоп, старт стоп кнопкасы, подогрев сиденьясы, автомат коробка, жана башка ушундай кнопкалары бар экен. Мына машина азыр жүрүп турду эле өчүп калды, бул гибридке өтүп калды. Мунун реальный пробегин сиздерге көрсөтүп коеюн, 191.921 реальный пробеги, мультируль жана подушка безопасности жана башка. Бул жагында авторегистратору да бар экен. Мына достор, бул жагын көрсөңүздөр, складывание зеркала жана башка датчиктери жана парковкада жардам берүүчү, алды болсо палас, арка тарабынан көрүнүшү, ичи аябай кенен экен, Lexus деген жазса, ичи караңгы болуп жакшы көрүнбөйт эле экен. Андыктан достор, мен сиздерге бул көп созбостон баасын айта кетейин. Кореяда баасы $13.500, $2.500 растамашкасы, $2.000 жол киреси болот. 2015 жылкы ES 300H автоунасы. Ушуна достор, кимде ким бизден Lexus суранып аттыңыздар эле, анда биз колдон келип бүгүн Кудай буйруп тартып сиздерге көрсөтүп атабыз. Андыктан менден сурангандар үчүн, сиздер үчүн анда ушул Lexus автоунасы. Мына достор. Мына урматтуу достор, Porter 133 ак түстө 2014 жылкы холодильник, рефрижератор суранып аткандар үчүн алдыңыздарда 133 Porter алыстан көрүнүшү. Мен сиздерге бир катар тартып көргөзөйүн дагы, андан кийин ички салонуна башпагайлы. Мына достор, көрүп атасыздар, анча-мынча мына крылосунда, эшигинде сыры көчүп калган, заңдап калган жерлер бар экен. Сыры көчүп калган үчүн ушу заңдап калыптыр. Жана бул жеринде дагы мына крылосу да бир аз жасала турган жери бар экен. Калган жактардын бардыгы жакшы. Бул аркасы холодильник. Холодильник иштейт экен. Плюс 20, минус 20га. Ушундай достор, бул арка тарабынан көрүнүшү. Аркасында камера задний видасы да бармы, көрүп атасыздар. Азыр мен сиздерге салонун тартып дагы көргөзөм. Андыктан азыр биздин каналдан алыстабастан биз менен болуп туруңуздар. Мунун ветровиги дагы бар. Өдөсүндө, крышасында дөңгөлөктөрү болсо жаңы экен, бардык дөңгөлөгү жаңы, 4 дөңгөлөгү тең. Дөңгөлөктөрүнө көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, дөңгөлөктөрү дагы жаңы бойдон экен. Ушундай достор, мен сиздерге азыр салонун тартып көргөзөйүн. Электропакет полный, электрозеркало. Мындай болуп кичине, бир аз мындай сиденьясы жаракка кетип калыптыр. Бисмилла. Мунун пробегин көрсөтө турган болсок, 144.710 көрсөтүп атат пробегинде. Бул жанып турган ручниктики, мына. Ручникти азыр өчүрө турган болсок, өчөт. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, подогрев зеркала, подогрев сиденья, аварийный, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Магнитофон жана бул жерде мына бул холодильниктин управлениясы, көрүп атасыздар, холодильник иштейт. Муну иштетип көрдүк. Жана мен сиздерге азыр тартып көргөзөйүн. Мына камера задний видасы бар экен, дагы сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Ушундай достор, мына камера задний видасы бар. Көрүп атасыздар, сиздерге жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Чөтө чагылып ушундай камера задний видасы бар. Бул отражение болуп атат турганда. Мындай кылсаңыздар күзгү, заднийга салсаңыздар аркасын көргөзчү монитор болуп калат. Бул астылары бир аз некен, пальт экен. Азыр мен өчүрүп коеюн дагы. Урматтуу достор, мындай болгон пульт. Мына култанып ачылат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен муну көрсөткөн себебим мындай болгон. Өзүнүн дагы ключу бар, ачкычы бар. Бул болсо мына холодильниктин ачкычы. Көрүп атасыздар? Бул култанат. Бул бир жакка сүрүлүп ачылат экен. Аркасы дагы ушундай болуп култанат достор. Бул холодильник. Көрүп атасыздар, холодильник болсо иштейт. Минус 20, плюс 20га. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге аркасындагы ачып көргөзбөй эле коеюн. Бул ушундай болуп жабылып, ключу болсо, ключу менен култанат экен. Эми мунун баасына келе турган болсок, бунун Кореядагы баасы $4.700, $2.500 жол киреси болот. Себебинде бул холодильник көм местаны ээлеп туруп, бир баягы портерлер биринин үстүнө бирине жүктөлбөстөн бул өзүнчө жүктөлүп калат. $2.500 жол киреси, $1.300 растамашкасы, $4.800 бул жердеги баасы. Ушундай достор.
Андыктан кимде-ким портер суранып аткан, хлагнит издеп аткан болсо, кайрылсаңыздар сиздерге жөнөтүп беребиз. Муну сүйлөшүп бир аз скидка кылып, мына окшогон анча-мынча жерлерине бир $100 жакшына кылып жасап койсоңуздар болот. Ушуна достор, күн кечтеп кетти. Биз ушуну менен видеобузду аяктасак дагы болот. Же болсо азыр дагы бир машина тартып, андан кийин биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Жана биздин Instagram баракчабызга да сөзсүз кошулуңуздар достор.